Yawmun Nahr günü, ayet günü. Al endi Taqta Murat 9-Zilhijja Arafa günü. Mına uşul ayatda Allah subhanahu wa taala aldığımızda keletkan aydın faziletlerini bayandagan. Bul aylar jönököy aylar emes. Allah subhanahu wa taala Zilhijja ayına özgöçö 3-4 ibadatты belgilep koygan. Musulmandardын 3-4 ibadatты uşul ayda atkarılat. Эң чоң ибадат мусулмандардын 5 фарзын бири болгон хаж айы дагы, хаж амалы дагы ушул айда аткарылат. Ошон үчүн бул Зилхижжа айы. Bir жыл күтүп хаж кылабыз, ошол хаж келе жаткан мына ушул айда аткарылатыган ай болот балдар. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Зилхижжанын айлары, Зилхижжа айлары, Зилкада, Зилхижжа айлары булар ыйык күндөр, ыйык түндөр. Буларда ибадат кылганга шарият үндөйт. Ошондой эле Курбан айт келе жатат. Курбан айттагы ушул Зилхижжанын 10-унда башталат. 10-у, 11-и, 12-си. Ошо 3 күн курбандык болот. Бул да ушуга тиешелүү маселе. Андан сырткары айям ташриq. Намаздан кийин такбир айтабыз. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Бул да ушул айга тиешелүү. Кыскасы, бул айда көптөгөн ибадаттарды Аллах субханаху ва таала бизге берек кылып берген ай. Ошон үчүн ушул айдын фазилети, бул айдагы өкүмдөрү билишлик ар бир мусулмандын зарылчылыгы, замандын да талабы. Түшүнүңөрбү? Ошого Кудай кааласа бүгүн биз Зилхижжа айынын 10 күнү анан бул курбандыктын башталышы, ошого тиешелүү иншалла фазаил масаилерин иншалла айтабыз. Калганын Кудай кааласа кийинки сабакта улайбыз. Зилхижжа айынын 10 күнүнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү хадисинде айтат. Рамазандан кийин эле Аллага эң жагымдуу, эң сооп берилетиган күндөрдүн бирөөсү мына ушул Зилхижжа айынын 10 күнү деген. Ушул күндөгү ибадаттар Аллага эң жагымдуу, эң жакшы күндөр деген. Кээ бир уламалар айтат, түнкү ибадаттары Зилхижжанын 10 күнүндөгү Рамазандагыдай эле соопка дейт. Кээ бир аяттарда Лайлатул Кадыр сыяктуу деген. Лайлатул Кадырда кандай сооп берилсе, мына ушул Зилхижжанын 10 күнүндө ибадат кылсаң, ошондой сооп берилет деген. Ал эми күндүзү боюнча хадистер келген. Хадистерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, 10 күндүн ичинде bir күн эле орозо кармасаң, 1 жылдык соопталасың деген. 1 жылдык соопталасың деген. Зилхижжа айы башталды. Башталар менен 1-чи күн, 2-чи күн, 9-га чейин 9 күн кармап койсоң, анда сен 9 жылдык сообун аласың. Өзгөчө Арафа күнүгө келгенде айткан, ал Арафа күндөгү орозо 1 жыл өтүп кеткен, 1 жыл келеликки күнөөлөр кечирет деген. Санаталлати кабла ва санаталлати ба'да. 1 жылдык алдыңкы, 1 жылдык кийинки күнөөлөр кечирет деген. Мына ушундай биз ыйык күндөрдө турабыз балдар. Рамазандан кийин эле өтө ыйык берекелүү күндөрдө турабыз. Жакында келип келет, Кудай кааласа Аллах субханаху ва таала баарыбызды эсен аман жеткизсин. Зилхижжанын айы келгенде күндүзү кыла турган нерсе орозо. Күндүзү орозо кармаганга аракет кылайлык. Орозо дегенде 10 күн дейлет, бирок 9 күн. Биринчиден баштап Арафа күнгө чейин. 10-чу күн орозо кармалбайт. Себеби 10-чу күнү айт болот. Ислам динибизде 5 күн, 1 жылда 5 күн орозо кармаганга болбойт. 2 айтта айямы ташриq күндөрү 3 күн болот, ошентип 5 күн болот. Мына ушул 5 күн орозо кармаган жайыз эмес, болбойт. Тыйып салынган. Курбан айтта, орозо айтта жана Курбан айттын 3 күнү. Мына ушул 5 күндө орозо кармаганга тыйып салынган. Себеби бул күндөр Аллах субханаху ва таала бизге белек кылып берген. Бул майрам кылып берген. Яуми акилин ва шурбин ва зикриллах хадисте айтат. Жеп, ичеп, зикир кылып Аллага шүгүр кылатыган күн деген. Аллах субханаху ва таала сен жырга ойно, сага майрам кылып бердим десе, мен орозомун десең, анда Аллахтын өкүмүнө каршы чыккан болосуң. Ошон үчүн бул 5 күндө орозо кармаганга болбойт. Ошонун негизинде айт болуп калган үчүн кармалбайт. Калган 9 күнгө орозо кармалат. 9 күн орозо кармаган адамга Аллах субханаху ва таала иншалла 9 жылдык сооп берет. Ар бир күнүнө 1 жылдык сооп. Ал эми Арафа күндөгү орозого анда Аллах субханаху ва таала 2 жылдык сооп берет. 2 жылдык соопту Аллах субханаху ва таала берем деген. Ошондуктан Рамазандан кийин эле биз жашап аткан мына ушул 1 жылдын ичиндеги 360 күнүн ичиндеги эң ыйык күндөр астыбызга келе жатат. Эң ыйык түндөр астыбызга келе жатат. Бул Зилхижжа айынын берекеттүү айлары. Зилхижжа айы ушинтип башталат. Зилхижжа айында дагы эң чоң ибадат балдар бул курбанчылык ибадаты.
Курбанчылык дагы ушул Зилхижжа айында болот. Башка убакытта болбойт. Ошол убакытта болот, кийин жыл бою кайтып келбейт ал. Кийинки жылга чейин күтөбүз аны. 3 күн гана болот, кийин кайтып кетип калат. Бул курбандык каяктан келген нерсе? Курбандыкты каяктан келген деп сахабалар пайгамбарыбыздан сураганда, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Суннат абикум Ибрахим". Бул узхия курбандык каяктан келген я Расулуллах, кандай ибадат дегенде, "Суннат абикум Ибрахим алейхиссалам". Силердин атаңар Ибрахим алейхиссаламдын неси сүннөтү деген. Аллах субхана ва таала өтө кадырдуу зат. Аллах субхана ва таала бендесинин кылган кызматыны, кылган курбанчылыгыны кабыл кылат. Кабыл кылып, сүйүп, жактырып калса, Аллах субхана ва таала аны калтырат. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарлардын ичиндеги Абул Анбия, пайгамбарлардын атасы, Улул Азм пайгамбарлардын бүт баарынын атасы. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбыздын атасы болот. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбыз Исмаил алейхиссаламдын баласы. Исмаил алейхиссалам кимдин баласы? Ибрахим алейхиссалам баласы. Ошондуктан бүткүл пайгамбарлардын атасы болгон Ибрахим алейхиссаламдын мезилеген сүннөтү деген. Ибрахим алейхиссаламды Аллах субхана ва таала көптөгөн имтихандар менен сынаган. Көптөгөн сыноолордон өткөн. Ошолордун бүт баарыны жакшы өтүп, жеңип чыккандан кийин Аллах субхана ва таала Ибрахим алейхиссаламга Халилуллах деп лакап берген. Халилуллах дегени эң жакын дос деген. Халилуллах экен эң жакын дос, бири-бирине киришип кеткен дос айтылат. Эми Аллахтын жакын сүйүктүү бендеси деген сөз. Ибрахим алейхиссаламдын лакабы Халилуллах качан болгон? Ошо сыноолордун баардыгынан өткөндөн кийин Аллах субхана ва таала эми ага лакап берип сүйүктүү бенде кылган. Ошон үчүн биздин шариятыбыз, пайгамбарыбыздын шариаты, ислам динибиз аябай Ибрахим Халилуллахтын диниге жакын. Аябай жакын, усулан дагы, фуруан дагы. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала көбүнчө иттаби миллата Ибрахима ханифа. Иттаби миллата Ибрахима ханифа деп өкүм берет. Ибрахимдин динине эргешкен деген өкүмдөр келет. Себеби Ибрахим алейхиссаламдын дини менен биздин дин усулан ва фуруан өтө бири-бириге жакын. Жакын болгон үчүн Аллах субхана ва таала ушундай өкүмдөр берет. Ибрахим алейхиссаламды балдар Аллах субхана ва таала көптөгөн сыноолор болгон, сынаган, башында сынаганда башында балалуу болгон эмес Ибрахим алейхиссалам. Кээ бир аяттарда 90 жыл, кээ бир аяттарда 100 жыл, 120 жыл болгондо анан Исмаил алейхиссалам төрөлгөн. Караганда балалуу болгон. Эми караганда балалуу болуп, баласын жыттап жашайын дегенде Аллах субхана ва таала айткан, өкүм кылган, эми балаңды алгындагын, аялың менен балаңды алып, Меккеге, Хижазга барып таштагын деген. Жаш бала сүт эмден аристе ошо баласын алып, биринчи Ибрахим алейхиссалам Ирактан Шамга көчүп барган, Шамдан кийин анан эмнеге көчүп барган? Маккатул Мукаррамага көчүп барган. Ошол жерге апарган, суу жок, ал жерде эгин жок, салкындаткан дарак жок, эчтеке жок талаага балдарын таштап келген. Куранда иншалла окуйсаңар, аяттар көп жерде Куранда келет. Таштаган, ошол жерге баргандан кийин Аллах субхана ва таала анан ошол жерге таштап кайткын сен деген. Эң кызыгы уламалар айтат, Ибрахим алейхиссалам бул пайгамбар болсо, пайгамбар дейт, Аллахнын пайгамбары, Аллахнын өкүмүн аткарып атат. Бирок Хажира энебиз пайгамбар эмес. Хажира энебиздин эмгегини карагыла, анын курбанчылыгын карагыла, чыдамкайлыгын караш керек. Аллахнын өкүмү болсо, анда мен даярмын деп калган. Аллахнын өкүмү болсо мен даярмын, анда Алла таалам бизди ла юзайюна, бизди таштабайт, биз кор болбойбуз, жерде калбайбыз деп, анан Ибрахим алейхиссалам баласы, сүтемди баласы Исмаилди таштап, анан Хажира энебизди таштап, эмнеге барган? Кеткен, кайтып кеткен Шамга. Кайтып кеткен. Ошол убакытта бир аз тамагы болгон, курмасы башкасы, анан бир аз суусу болгон. Ошол курманы жеп, сууду ичкенден кийин анан бала чаңкайт. Чаңкаганда анан Хажира энебиз суу издеп жүрөйт. Суу издеп, Хажира энебиз эмне кылат? Азыркы Сафа менен Марванын ортосунда чуркайт. Ошол жерге бул тоого чыгат, суу барбы, бирөөдү жарымды көрөмбү деп, кийин тууга барат, бирөө жарым барбы, суу барбы көрүнөбү деп. Ошентип ортодо чуркаган. Баягы чуркаган жери мындай ылдыйгыч жер болгон, сай болгон. Ал жерде түшкөндө бала көрүнбөй калат эле. Ошон үчүн чурка барып, баласын караган. Бияка өтүп чурка барып, баласын караган. Ошон үчүн сай баягы калган ошол жерде.
Ошентип 7 жолу эме кылгандан кийин Аллах субханала ва таала эненин баягы баласыга болгон боор ооруганын көрүп, Алла Ибрахим менен Жабраил алейхиссаламга өкүм кылып, Жабраил алейхиссалам Ибрахим алейхиссалам пут тепкен, жаш бала путу менен тепкилейт го, ошол жерден суу чыгарган. Замзам суусу ошол суу. Ошол жерден не кылган? Суу чыгарган Ибрахим алейхиссаламга Аллах субханала ва таала Исмаил алейхиссаламга анан замзам суусу чыккан. Аллах субханала ва таала ушул Хажире энебиздин кылган курбанчылыгын кабыл кылып, диндин бир жүзү кылып койгон. Кыяматка чейин канча адам хажыга барса, ошол жерде Сафа менен Марвада сайы кылат. Сафа менен Марвада сайы кылбасаң хажың толук болбойт. Хаждын бир рүкүнү болгону харижил месчид, месчидтен сырткаркы нерсе, эки тоонун ортосу болгон, бирок чуркайсың. Аллахка жакты, Аллахка жаккан үчүн Аллах субханала ва таала бул үйдөн ушундай кабыл кылган, алардын ар бир ишини шариаттын, диндин бир бурчу болуп калган. Диндин бир жүзү болуп калган. Аллах субханала ва таала ошол менен калтырган бул Хажире энебиздин курбанчылыгы. Ошол жерде Аллахтын өкүмү болсо мен макулмун. Мал мектеме жырткыч жеп коюшу мүмкүн, ачка өлүп калышы мүмкүн, суу жок өлүп калышы мүмкүн. Бирок бардыгыга чыдап, Алла айткан болсо Алланын тагдырыга ишенем, Алланын айткан болсо Алла бизди сактайт деп ишеним менен ушул ишти кылды. Аллах субханала ва таала бул курбанчылыгын кабыл кылды. Кабыл кылып кыяматка чейин калат бул. Кыяматка чейин сай боло берет Сафа менен Марванын ортосунда. Бул Хажире энебиздин курбанчылыгы. Анан баласы Ибрахим алейхиссалам баласы Исмаил алейхиссалам акыры чоңой баштаганда, сай кылып баштаган учурда Аллах субханала ва таала бир түш көрөт. Ибрахим алейхиссалам түш көрөт. Түшүндө баласын соёт. Баласын курбанчылык кылат. Анан ошону келип туруп баласына айтат. Буну да окуйсуңар иншалла, Сурат Саффада окуйбуз, Кудай кааласа келер жылга буларды тафсилан окутабыз иншалла. Пайгамбарлардын түшү балдар вахий болот. Пайгамбарлардын түшү да вахий болот. Ошо вахийдин негизинде келип, баласы менен кеңешет. Баласы менен айтат: "Я бунайя инни раайту фил манам анни азбахук. Фанзур маза тара." Куранда айтат: "Эй балам, мен түш көрдүм, түшүмдө сени курбандыкка чалыпмын. Сен эмне дейсиң?" дейт. Баласынын жообун карагыла: "Иф'ал бима ту'мар. Иф'ал бима ту'мар. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин." Алла кандай өкүм берсе, ошондой аткарыңыз дейт. Иншаалла мени сабырлуулар менен табасыз, мени сабырдуу абал табасыз, мен сабыр кыламын дейт. Жаш бала, буга жете элек жаш баланы не болду? Курбанчылык кылганга Алла Таала өкүм кылып атат. Ал дагы 90 жашында же 100 жашындагы аксакал адам балалуу болуп атат. Баланын кадырын билген карыгандагы баласыны сойгонго Аллах субханала ва таала өкүм кылып атат. Баласынан эмне дейт экен деп баласы менен машвара кылганда баласын карагыла. Ибрахим алейхиссалам баласы Исмаил алейхиссалам пайгамбар болду эле. Бирок айтат: "Иф'ал бима ту'мар. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин." Көрдүңөрбү? Алла кандай өкүм кылса аткарыңыз, мен даярмын, мен сабыр кыламын деди. Сабыр кыламын деди. Ибрахим алейхиссалам анан баласын апарып сойгон алып барат. Курбандык кылгам деп алып барат. Алып барганда баласы айтат: "Ата, менин жүзүмдү паса каратыңыз" дейт. Менин жүзүмдү көрүп, "Не сиздин баягы ырайымыңыз келип соя албай калышы мүмкүн" дейт. Муз албай калышы мүмкүн дейт. Ошого мени башымды паса каратып туруп союңуз дейт. Алла үчүн менин жаным курбан болсун. Кур'ан-ы Керимде айтат: "Фаламма аслама ва таллаху лил жабин." Кандайбы? Фаламма аслама ва таллаху лил жабин. Экөөбү тең Алланын өкүмүнө баш ийип, ва таллаху лил жабин, баласыны неге жерге карап жаткызгандан кийин, анан союйын дегенде Алла Таала бычак өкүм бербейт. Соя албайт. Кайра тартат, сойбойт. Ал союн дейт, избах дейт. Алла Таала айтат: "Ла тазбах" дейт. Туурабы? Сен сой дейт бычакты атасы. Алла сойба дейт. Алланын өкүмүнө аткарылат, союлбайт. Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айтат: "Биз не кылдык? Сени сынадык. Сен сыноодон өттүң" дейт. "Кад саддакта ру'я, инна казалика najzil muhsinin, wa fadaynahu bi zabhin azim." Кур'анда Алла айтат. Анан баласыны муздай алгандан кийин Аллах субханала ва таала айтат: "Эй Ибрахим, сен не кылдың? Айткан имтихандан өттүң, сыноодон өттүң. Сага биз кабыл кылдык сени. Эми сага балаңдын ордуна мынау кочкорду курбанчылык кылып бердик" деген. Асмандан бейиштен бир курбанчылык келет, асмандан түшөт бир не кочкор, ошону Ибрахим алейхиссалам курбандык кылат. Курбандыктын негизги тарыхы кыскача ушундай болуп башталган. Негизги бул нерсе биздин нафстын курбанчылыгы бул. Жандын курбанчылыгы. Аллах субханала ва таала Ибрахим алейхиссаламды сынап,
Ахыры сыноодон өткөндөн кийин эмне кылган? Адамдын ордуна ошол кочкорду берген. Ошол кочкорду сойгула деп. Кочкор анан ошол убакыттан баштап курбандык болуп калган. Демек, Ибрахим алейхиссалам менен болгон күрөшүү, сыноо балдар, бул эмне болду? Бул жандын курбанчылыгы. Жандын курбанчылыгы. Ошондуктан курбандыктын эң негизги нерсеси адам жөн эле малды муздап койбойт. Жанымды, нафсымды муздадым, нафсыма каршы күрөшөм деген болуш керек. Шайтанды муздадым, эми мен бир гана Аллага итаат кылам деген болуш керек. Эгер бир адам күнүн ар жыл эле курбандык кыла берсе, мал соя берсе, бирок жүрүм туруму шариатка туура келбесе, нафсыга күч жетпесе, ал курбандыктын негизги руху максаты жок деген сөз. Ал адам курбандыкты түшүнбөдү деген сөз. Курбандыктын негизги максаты жаныңды, малыңды, нафсыңды Алла үчүн курбандык кылуу деген сөз. Алла үчүн кесип алуу деген сөз. Менин ыктыярым жок, менин каалоом жок. Аллах эмне айтса, ошого мен даярмын деген сөз. Ошондуктан Аллах субхана ва таала биздин баарыбызга курбандык берген. Бул курбандыктын астындагы негизги сабак бул нафс менен күрөшүп, Алланын айткандарына даяр болуу. Алланын өкүмүнө даяр болуу. Нафс менен күрөшүп, шайтанды жеңип, Алла таала эмне десе, ошого даярмын. Лаббейк, лаббейк, лаббейк деп туруш керек. Ошол пенде эмне болот? Чыныгы курбандык кылган адам болот. Чыныгы курбандыктын соогун алган адам болот. Анан Ибрахим алейхиссалам ошентип баласыны соя албай калгандан кийин Аллах субхана ва таала ошол жерден анан эмне кылат? Асмандан ошол нафадайнах бизабхин азим запах кылат, менен чоң немени кочкорду. Анан ошол нерсе шариятыбызда маснун, важип тарика менен калып калат. Курбандык кылуу бул важип амалдарга кирет. Важип амалдарга кирет. Иншалла нисап бар, нисаптарды кийинки сабактарда айтабыз. Ошол нисапка өлчөмгө жеткен адамдарга курбандык кылуу важип болот. Курбандык важип болуп, колунан келип мүмкүнчүлүгү болуп туруп кылбаган адам чоң күнөөкөр болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, курбанчылык кыла алса дейт, бирок курбандык кылбаган болсо, фала тaqrabu musallana. Биздин намазга майданга келип айт намазы окуган майданга келбесин деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан мусулманмын деген адам, шарты бар адамга курбандык важип болот. Буну кылбаган адам өтө чоң күнөөкөр болот. Өтө чоң күнөөкөр болот. Ошондуктан курбандыктын негизги сабагы, негизги өзөгү, балдар руху бул экен. Биз нафсыз менен күрөшүп, нафсыбызды курбандык кылышыбыз керек. Жаныбызды курбандык кылышыбыз керек, малыбызды курбандык кылышыбыз керек. Бул ибадат баданија малия. Курбандык ибадат баданија малия. Баданија дегенибиз аны өзүң колуң менен бисмилла соёсуң. Түшүнүңөрбү? Анан ошол эле учурда мали да ибадат. Аллах субхана ва таала ибадаттарды бадани, мали, муштарака минал бадан вал мал деп бөлүп койгон. Ошолордун бирөөсү зекет, мисалы ибадат мали болсо, зекет сыяктуу эле бир жылда бир өзүңдүн жаныңдын курбандыгын кыла турган нерсе бар. Мына ошону курбандык деп айтылат. Мына ушул курбандык болгону шариатта 3 күндө эле болот. Айт күнү, эртеси, анан эртеси. 10, 11, 13. Зилхиджанын 10, 11, 13. Мына ушул 3 күндө гана курбандык болот. Кийин курбандык болбойт. Ошол вакытта курбандык кылсаң, соогун аласың, кийин албайсың. Кийин жыл бою жүздөгөн, миңдеген койду сойсоң деле курбандык соого жетпейт. Ошол күнү кичинекей кой сойгон болсоң, сен уттуң. Кийин күнүнө 10дон кой сой, 100дөн кой сой, сен эчтеке сооп кой болбойсуң. Жөн эт жейсиң, эчтекеси жок. Ал эми курбандык эмне болот? Курбандыктын фазилети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бисми Аллаху акбар" деп курбандык сойгондо каны жерге түшпөстөн туруп Алланын астына барат дейт. Каны жерге түшө элек кабыл болот Аллах субхана ва таала. "Ва ма лана фиха я Расулаллах" деп сахабалар сураганда, ар бир түгүнө миңдеген сооп берилет деген. Ар бир түгүнө. Эми ойлой бер, бир койдун канча түгү бар, канча жүнү бар. Ар бирине канча болот экен? Эсе кылып Алла таалам сооптор берет деген. Аны кечке отуруп эсептей албайсыз, канча жүнү бар экен, түгү бар экен. Демек, ушундай сооп берилет. Аллах субхана ва таала эсе кылып берет. Бир эле койгон болсоң, ар бир түгүнө сооп берилет. Ар бир садакаңа, этин садакаңа өзүнчө сооп берилет. Анан эң чоңдаган фазилети хадистерде келет. Кыямат күнү келгенде бул сират деп коет. Сират көпүрөгү. Ошол жерде сага улоо болот.
Сырат көпүрүүдө улуу болгон нерсе уламалар айтат, ошо адамдын кылган курбанчылыгы дейт. Сырат көпүрөбү бул дүйнө менен ахиреттин ортосунда көпүрө. Бул дүйнө бүтүп, махшар бүткөндөн кийин сырат көпүрөөнө барылат. Ким ошону өтүп барса ахиретке өтүп кетет, бул же нар жагы бейиш иншалла. Экөөнүн ортосунда көпүрө турат, сырат көпүрөгү. Мына ошол жерден өтө турган болот адамдар. Ар түрдүү өтөт амалына жараша. Ошол жерде өткөнгө себеп болгон нерсе ошол кылган курбанчылыгың болот. Бул кылган курбанчылыгың баягы улуу болот деген уламалар эки маанасын айтат. Бир маанасы кадимкидей эле ошол курбанчылыгың улуу болот дейт. Ошону минип өтөсүң дейт. Экинчи маанасы уламалар айтат, ошо курбанчылык себептүү Алла субханаху ва тааланы тезде башка улуулоого салып өткөзүп берет дейт. Эми кандай болгондо дагы ошол сыраттан өткөнгө ушул курбанчылыктын тиешеси бар. Тиешеси бар. Ошондуктан мүмкүн болушунча эң жакшысын сойгонго, эң күчтүүсүнү, чырайлуусуну, семизини сойгонго аракет кылыш керек. Эптеп, септеп эмес. Бул Аллага бериле турган нерсе. Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айтат: "Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун." Жакшы көргөн нерсеңерди Кудай жолдо бермейинче, силер бир деген макамга жете албайсыңар дейт. Чоң макам, жакшы деген адамдын макамына жете албайсыңар дейт. Ошон үчүн курбандыктын иншалла шарттарын айтабыз кийинки сабакта. Кандай болуш керек, жашы канча, өңү канча, түнүшү канча жашта деген буларды Кудай айтабыз кийинки сабактарда иншалла. Бирок кыскасы эң жакшысы болуш керек. Сemiz, чырайлуу, көрүнүшү, камил, кемчилдиги жок нерсени Аллах жолдо бериш керек. Бул Аллах жолдо берген курбандык. Бүгүн той кылса, мисалы, бир адам той кылса, бул кичинекей болуп калат, кудайлардын астында, достордун астында, туугандар алдында болуп калам дейт. Элден уялып, жакшысын соет, кымбатын соет. Кудайга келгенде тескери мамиле. Боло берет. Арыгы өлүп калайын дегени, эптеп басканы деле курбандык боло берет дейт. Курбандык андай эмес, туугандар. Курбандык кылган амалың эртең сага иншалла бул сыратта сага жардам болот. Жардамчы болот. Ошон үчүн бул сыратка баратыган немеңди жакшысын танда. Эгерде тез өткүн келсе, жакшылап өткүн келсе, анда эң жакшы амалдарды такташ керек. Ошондуктан курбандык балдар чоң ибадат. Ибрахим алейхиссаламдан калган сүннөт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге, Мадинага көчүп келгенде 10 жыл жашаган. 10 жыл Мадина доорунда курбанчылык кылган. Таштаган эмес. Ошон үчүн Ханафи уламалары важип дейт. Ханафи уламалары курбандыкты важип дейт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 10 жылдын ичинде бир да таштаган эмес. Өзүнүн тарафынан да курбанчылык кылган, үй бүлөсүнүн тарафынан да кылган. Кээ бир риwаяттарда үммөттүн тарафынан да кылган. Хадисте келет: "Хаза миммен лам юзахи мин уммати", ау кама кала алейхиссалату вассалам. Өзүнүн тарафынан бирөөдүн соет, экинчисini соет да айтат: "Бул менин үммөтүмдөн курбандык сөйлөй албай турган кедей кембагалдын тарафынан" деп Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам курбандык кылган. Биз үчүн курбандык кылган. Мал союп. Биз ол бакта жок элек, бирок ошондо кылган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. "Хаза миммен лам юзахи мин уммати", ау кама кала алейхиссалату вассалам. Ошондуктан курбандык кылганда шартың болсо, өзүңдүн тарафынан кыл, пайгамбарыбыздын тарафынан кыл, ата-энеңдин тарафынан кыл, баарынан кылса болот. Хазрат Али разыяллаху анху жылына 2 кошкор соет эле. Хадисте келет. Бирөөсүн өзүнүн атынан, бирөөсүн пайгамбарыбыздын атынан саллаллаху алейхи вассалам. Неге мындай кыласың десе, пайгамбарыбыздын осуяты деген. Расулуллахтын осуяты деген. Пайгамбарыбыздын осуятын аягыча аткарган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Алланын достору, уламалар, аулиялар, Алланын жак адамдары ар дайым пайгамбарыбызга катап курбандык соет. Эгер шартың болсо, өзүңдүн үй бүлөңдөн эле эмес, андан сырткары пайгамбарыбызга дагы атап курбандык кыл. Иншалла пайгамбардын шафааты насип кылат. Каусарда пайгамбарыбыздын суусун ичке насип кылат. Пайгамбарыбызга жакын болосуң. Мал жөндөр өлүп калып атат балдар. Карыш кызда жеп кетип атат. Тойго деле союлуп исрап болуп калып атат. Курбан ай келгенде кыз эмне кылгыла? Кыйналбастан алып бисмилла деп союш керек. Тыйбун нафс менен союш керек. О тыйбу биха нафсан хадиси келет. Тыйбун нафс дегени сүйүнүп деген сөз. Сүйүнүп союш керек. Ушуну союп койдум, эртең башка нерсеге жарайт эле, сатат эле, бирдей кылат дебеш керек. Короого кирип, эң жакшысын, эң алдын алып туруп, Алла үчүн насиптир, Алла үчүн ушуну союп деш керек. Курбандыктын союштуктун адептеринен бирөөсү адам баласы курбандык малын алып келип баксын дейт уламалар.
Жоқ дегенде bir жума 3 күн бак дейт, эң азында. Бакканда эмне болот? Мухаббат келет. Малды баксаң, малды мухаббат келет. Мухаббат келгенден кийин аны союш кыйыныраак болот. Бирок ошондо сооп көп болот. Базардан алып келип союп койсоң, болбойт. Ошон үчүн алып келип bir жума 10 күн баккыла. Багып, тазалап, арчып, жууп, биз устаздарды көрдүк, кадимкидей шампунда балдарды жууп, тазалап, анан бул кыяматка бара турган нерсем таза Аллахтын азлыгы бассын деп анан бисмиллаху акбар деп соёт эле. Ошон үчүн эптеп эле кир сидик болгон, денеси толуп калган баягы какар кир менен эмес, жууп, тазалап туруп бисмиллаху акбар деп союш керек. Себеби бул ибадат. Бул жөнөкөй нерсе эмес, бул чоң ибадат. Түшүнүңөрбү? Ошондуктан курбандык бул өтө чоң ибадат. Ибрахим алейхиссаламдын пайгамбарыбыз сүннөтү, ошол учурда кайра айтабыз, бул жандын дагы курбанчылыгы. Ошону эстеп турабыз ар дайым. Ох, мен жаныма не кылдым? Быжак тарттым дейбиз. Өзүмдүн жанымдын кестим дейбиз. Урухумду кестим дейбиз. Мен өлүк адам сыяктуумун. Аллах не десе, ошого мен даярмын дейбиз. Менде эчтеке жок. Алла эмне айтса, ошону кыламын. Иф'ал бима ту'мар сатажидуни иншааллах минас-сабирин. Ошондуктан курбандык бул өтө чоң ибадат. Аллах субханаху ва таала 15 күн, 1 айдан кийин бизге насип кылат барыбызга. Ар бир адам аракет кылсын. Шарты бары дагы, шарты жогу да аракет кыла бериш керек. Кимге шарты болсо ага важып болот. Ким шарты болбосо важып болбойт, бирок жакшы нерсе, бул кайтып келбейт. Кийинки жылга чейин сен барбы, жокпу Кудай билет. Башка убакытта деле той кылып жеп коюп атасың. Бир малды сойгонго аракет кылып жүргөнүш керек. Анан ата-энеге, туугандарга дагы садака жарый кыла турган, садака кыла турган, ийсал сабап кыла турган дагы эң жакшы нерсе курбандык. Ата-энеме, туугандарыма, чоң ата, чоң эме сооп дейсин, тайтам, тайнеме десеңер, шартың болсо өзүңдөн сырткары бир малды сой. Бир малды союп, ошону соогун ошого багышта. Чоң атаңа, чоң энеңе, тайтаңа, тайнеңе, кандай тууганың болсо ошого багышта. Курбандыкта болот иншалла, курбандыктын соогун да аласың. Курбанчылыктын соогун да аласың. Ошого курбан айт бул жөнөкөй нерсе эмес. Курбан айт Аллахтын берген өтө чоң неаматы, өтө чоң ибадат. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала айтат: "Лан таналу لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم". لا ينال الله لحومها. Аллах Таала мал курбандыктын этине, анын канына муктаж эмес. Алла жебейт. Аллах субханаху ва таала ошону кайра эле өзүбүзгө берет. Кайра эле өзүбүз жейбиз аны. Аллах субханаху ва таала эчтеке керек эмес. Ошон үчүн Кур'анда Аллах айтып койгон: "Ла яналуллаху лухумуха ва ла димауха, валаки яналуху тaqwa минкум". Демек, Аллах субханаху ва таала бизге фарз кылып, кайра эле өзүң же деген. Бул курбандык илгерки коомдордо эм болгон. Илгерки коомдор алдыңкы диндерде да болгон. Бирок аларда курбандык кылып, малын жегенге уруксат берилген эмес. Малын жегенге болгон эмес. Алар тоого апарып курбандык кылган. Таштап койгон, асмандан чагылган түшүп күйгүзсө, бул курбандык кабыл болгон белгиси болгон. Түшүнүңөрбү? Адам алейхиссаламдын балдарынын окуяларын окусаңар келет. Андан сырткарыда ушундай келген окуялар. Пайгамбарыбыздын үммөтү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын рахматы менен Аллах субханаху ва таала курбандык кылып, этини өзүңөр жесеңер болот деген. Курбандык кылып, этини өзүңөр жесеңер болот деген. Алхамдулилlah, курбандык кылабыз, өзүң жейсиң. Алла үчүн соёсуң, баарын бер деген жери жок. Баары жесең да боло берет. Бирок жакшысы шариатта 3кө бөлүп койгон. 3төн бирин өзүң же, 3төн бирин туугандарыңа бер, 3төн бирини ошол муктаждарга, жетим жесирлерге, кедейлерге бер деген. Эт жебегендер да эт жесин деген. Көрүп атасыңарбы? Демек, бул курбандыкты Аллах субханаху ва таала бизге берген, муну кайра эле өзүбүзгө берет. Өзүбүз бышырып жейбиз. Мына ушул курбандыктын берекети менен алхамдулилlah биздин медреседеги талабалар тамак жейт. Көп түшүнбөйт, бизде эмес, бүткүл дүйнөдө ушундай. Курбандыктын малын топтоп талабалар алып келип, маразиликке салып сактап, ошону жыл бою эт кылып жейт. Элдер берет ошону. Бергенде анан өзүнүн жеп, 3төн бирин медресеге берет, медресе сактап, анан медресенин талабаларын ошол менен багабыз. Ошол жеп аткан этиңердин көпчүлүгү курбандыктын берекети.
Ошо курбандык болбогондо эт жебейт деңер. Ошол эт жеп атканыңарга бир себеп ушул курбанчылык. Ошо элдер курбанчылык кылып, Алла кабыл кылсын. Ошо бере турган жер медреседе алып келип берет. Медреседен анан устаздар аны сактап, анан талабаларга берип жетирет. Бул дүйнөдөгү эле пайдасы. Ахиреттеги пайдасы Алла субханаху ва таала эсеп берет. Ар бир түгүнө хасана. Ликулли суфин хасана. Ликулли ша'рин хасана. Ар бир шаарына, ар бир түгүнө хасана берилет. Эми эсептей бергиле. Андан сырткары бул сыратка барганда эмне болот? Сага улоо болуп берет. Өтүшүңө себепкер болгон нерсе мына ушул курбандык болот тугандар. Ошондуктан курбандыкка кайдыгер мамиле кылбаш керек. Өмүр бою курбандык кылбаган адамдар бар. Курбандык эмне экенин билбегендер бар. Мындай болбош керек. Мусулман билиш керек. Диндеги фаздардан кийинки эле важип амалдар турат. Ошо важиптардын бирөөсү мына ушул курбандык. Садака фитир кандай важип болсо, ошондой эле курбандык дагы важип амал. Буну аткарыш керек. Аткарбаса чоң күнөөкөр болот. Чоң күнөөкөр болот. Ошого курбандык Алланын берген өтө чоң неаматы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылган, сахабалар кылган, кийинкилер кылган бардыгы өзүңөрдүн тарафыңардан, ата-энеңер тарафыңардан, уламалардын тарафынан пайгамбарыбызга атап канчалык курбандык кылсаңар ошончолук жакшы. Курбанчылык бир адамга, бир эле адамга важип болот. Бир адамга бир эле. Үй бүлөдө ар бир адам өзүнө жооп берет тугандар. Кээде көп түшүнбөй калат. Бир койду жалпы адам үй бүлөдөн сойсо болобу деген суроо көп болот. Жок. Үй бүлөдөгү ар бир адам бойго жеткен болсо, акыл эстүү болсо, байлыгы болсо, ар бирине өзүнчө важип болот. Атасына өзүнчө важип, энесине өзүнчө важип, чоң балдары болсо, аларга да өзүнчө важип болот. Келини бар болсо, келини да кирешеси бай болсо, ага да өзүнчө важип болот. Бул ар бир адамдын өзүнүн курбанчылыгы болот. Бул жандын курбанчылыгы кайра айтабыз. Ошондуктан эгерде үйдө бир эле ата болуп, киреши атаныкы болсо, аны атаны соет болду. Аялынын өзүнүн кирешеси бар, акчасы бар, байлыгы, баласыныкы өзүнчө, келиники өзүнчө болсо, анда ар бир адам өзүнчө курбанчылык кылат. Анан курбанчылык малдары, алардын жаштары Кудай кааласа аны кийинки сабакка кайра айтабыз, Кудай кааласа токтолобуз аны. Ошондуктан бүгүнкү маселе курбанчылыкты так аткарганга аракет кылыш керек. Курбанчылыктын эң жакшы багы азырттан сатып алып койгула. Курбан айтка келгенде кымбаттайт ал. Баасы көтөрүлүп кетет. Сатып алыш кыйын болот. Ошондуктан алдын ала алсаңар жеңил болот, арзаныраак болот. Анан бакканда мухаббат пайда болот. Аны сойгондо дагы соогу көбүрөөк болот. Анан өзгөчө айыл жерде жашагандарга эң жакшысы жылына малың, коюң тууганда эле бир койду ал дагы козуну. Ушуну курбанчылык кылам деп белгилеп кой. Коюң тууду, айылда эмне болот? Кой, эчки болот баарында эле. Ушуну курбанчылык кылам деп болду. Ага тийбей эми. Аны жакшылап бак. Бир жылы бак, жакшылап бир жыл бою. Кийинки жылга келгенде бисмиллаху акбар деп курбанчылык. Кийинки жылга кайра ошондой кыл. Ошону сатып алам дебейсиң, кыйналбайсың. Демек курбанчылыктын жол жобосу көп. Алла субханаху ва таала таза, туура курбанчылык кылганга Алла таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Бул курбан айтты кайдыгер болбостон 10 күндүн ичинде күндүзү орозо, кечеси ибадат, тахлил, такбир, субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах сөздөрү менен, тахажжуд менен, дуа менен өткөзүш керек. Түндү, күндүзү орозо менен. Анан курбандык кылыш керек. Курбандык ушундай ибадат. Аллах субханаху ва таала буну Куранда жүзү кылган. Хаждын да жүзү кылып койгон. Хажда хади деп айтылат. Ким мутаматти кыран болсо, хаж менен умраны бир аткарган болсо, ал адамга дам важип болот. Дам деген ошол дам шүкүр. Буну хади деп айтылат. Ушул узхия деп айтылса да болот. Бул узхиядан башка нерсе, бул дам шүкүр деп айтылат. Бул хажга да байлаган Аллах субханаху ва таала. Ажы дагы ажыга барганда эмне кылат? Алла таала мага мүмкүнчүлүк берди. Ушул бир эле жылда, бир эле айда хаж кылганга дагы, умрага да мүмкүнчүлүк берди деп, мал соёт. Дам шүкүр деп айтылат ушуну. Бул да мал союлат. Эми мал соёт, ошол нерсени Аллах субханаху ва таала жалпы мусулмандарга, ажыга барбагандарга да фарз кылган, важип кылган. Биз барган жокпуз, бирок ошолорго ташаббух болуш үчүн, окшош үчүн алар өздөрүнүн жанын малын курбан кылган болсо, ажыга барбасаңар дагы жок дегениңерде жаныңарды, малыңарды курбан кылгыла деп Аллах субханаху ва таала бизге буну берген. Ошон үчүн ошол вакытта хажыга барган мусулман дагы, хажыга барбагандар дагы бардыгы курбанчылык кылат. Аларга өзүнчө дам шүкүр болот. Андан сырткары муким болот болсо курбандык өзүнчө дагы важип болот. Ал башка маселе. Бирок жалпы элге дагы өзүнчө ошол вакытта курбанчылык
Bul farz kılıp berilgen nerse, vacip kılıp berilgen nerse. Bunu atkaranga tiyiştibiz. Barыбыз atkaranga hareket kılaylık. Niyet kıgıla inşallah kurbançılık kılam dep. Men tölkö jeşim kerek, alışım kerek debegile. Menin şartım jok debegile. Şartың barбы, жокпу? Allah Taala bir mümkünçülük berip atsa oşonu koldan çıgarba. Koldan çıgarbasan atkar oşonu. Atam kılat, baykem kılat deyiş kerek. Adam özüm kılam dep niyet kılış kerek. Özüңөр dagы ошол кичинекей козун алып койсоңор, 2000-3000 алып коесуңар. Кичинекей убагында. Ал үйүңөрдө эле кирип чыгып чоңоюп калат. Курбанчылык кылганда бисмилла деп кылгыла. Силер кылсаңар, эл үлгөнөт иншалла. Уламалар, талабалар курбандык кылганды үлгөнсө, эл үлгөнөт иншалла. Ошондуктан курбан айт бул аябай берекелүү нерсе. Алдыбыздагы ай берекелүү ай туугандар. Кайра айтам, Рамазандан кийинки эле берекелүү ай ушул ай. Зилхиджанын 10 күнү. Bunda 3 ibadat var. Hac uşul ayda bolot, kurbanlık uşul ayda bolot, taşıyık günler uşul günde bolot. Oşonduktan bul gündörde ihtimam kılıp, oynaboy, paydasını eseme alek bolbostan, gündüzü orozo, keçinde ibadat, tahaccüd, zikir, dua, Kur'an menen, anan 10. günü kelgende yaxşılap kiyinip, aytты okup, Bismillahu Akbar dep, mal soyaylık inşallah. Oşol günü Allah'a jakkan iş, ayt günü Allah'a jakkan en jakşı nerse ihraqud dam degen. İhraqud dam degen oşol kan agızуу degen söz. Kan. Oşo Bismillahu Ekber dep soyuyorsun. Allah oşol amal jakat. Başka nerse jakpayt. Oşol jakat. Düşünüңөрбү? Oşonuň üçin hajga barbagandarga da oşol adam jakat. Hajdын dagы jakşысы kayсы degende Peygamberimiz aytat. Afzal haj boyunca kelgen hadiste getet. Aytat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Al-hajju al-ajju ve sajj. Al-hajj al-ajj ve sajj. Al-ajj degeni Lebbeyk Allahümme lebbeyk dep talbiyani biyik avaz bilen aytkanda aytılат. Жақсы haj kayсы degende jön жүрбөстөн talbiyani lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk Allahümme lebbeyk dep biyik toşun menen bakır deyt. Ekinçisi as-sajj. As-sajj degen oşol kurbandyk kılуу degen söz. Kim haj kılsa Allahümme lebbeyk dep, lebbeyk Allahümme lebbeyk dep kurbandyk kılsa Allah oşonu süýet. Oşol hajı kabul bolat. Oşondoy ele ana keletikan kündördögi eň jakşy gün, yani eň jakşy tün keletat. Andagı eň jakşy amal, Allah'a eň jagymdуу amal eken kurbandyk amaly. Kurbandyka niyet kılaylyk dagы inşallah kurbandyk kılayly barыбыз. Allah subhanahu wa taala maga dagı silerge dagı tawfik bersin. Subhanakallahumma bihamdika aşhadu en la ilaha illa ente estağfiruke. Allahu taqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasenah. Allahumma hamdaka.